Менин досумду тосуп алыңыздар, Луи Гиглио. Отурсаңыздар болот. Чоң рахмат. Кандай гана күчтүү көлүк. Биздин кезигибизди силер билет болушуңар керек. Биздин Кудай улуу деп атаганбыз. Кудай Криске керемет бүт дүйнөгө таанымал болуп калган бул ырды берген үчүн эмес. Биздин Кудай улуу деп атаганыбыздын себеби бүгүн биз Кудайга урмат көрсөтөлү деп чогулдук. Анткени биздин элестетүүбүздүн дагы күчү жетпеген улуу, кудуреттүү, ырайымдуу Кудайды түшүнөлү деп бүгүн бул жерде чогулдук. Эгерде бүгүн бул жерде бир нерсе өзгөрө турган болсо, анда жүрөгүбүз жок дегенде эки жаңы ачылышталат жана өзгөрөт. Бүгүн биз кайрадан Кудайдын кудуреттүүлүгүн сезебиз. Кудайды дагы көбүрөөк таанып билебиз. Бүгүн бул залдан Кудай ар дайым бизди колдойт жана жардамга колун сунат деген бекем ишеним менен чыгабыз. Эртеңки күн кандай гана сыноолорду тартуулабасын, Кудай биз менен болот. Силер биз менен теңдеши жок Кудай аттуу чогулушка катышкан болсоңор, анда силер Кудайдын кудуреттүүлүгүн жана ааламдын чоңдугун эстейсиңер. Айтмакчы, теңдеши жок Кудай аттуу чогулушка катышкандар барбы? Эки сөз менен ал жакта эмне жөнүндө айтылганын айта турган болсок, асманда Кудайды даңктайт жана анын көлөмү Кудайдын жаратканы тууралуу кабарлайт. Башкача айтканда, бүгүн биз даңктап жаткан Кудайдын улуулугун көрүш үчүн жөн гана жогору жакты кароо жетиштүү болот. Аягында биз мына бул галактика тууралуу сөз кылабыз. Бул водоворот галактикасы. Бул жакта эмне болуп жатат? Астрономия тууралуу сөз кылабызбы? Машайхлык даңктоо чогулушундабы? Эмнеге жок? Анткени мунун баарды биз үчүн даңктап жаткан Теңирди жаратканда. Бул галактикасы астрономиянын сүйүктүүсү деп аташат. Ал жерге перпендикулярдуу жайгашкан. Бирок мен силерге айтарым, водоворот галактикасы азыр силер отурган орундуктан 31 миллион жарык жыл аралыкта жайгашкан. Менимче 31 миллион жарык жыл дегенде силерде эч кандай таңданууну жараткан жок окшойт. Бул нерсени бүгүн биз биринчи түшүнүп алууга аракет жасайбыз. Айтмакчы, биздин тарыхыбыз төмөнкү сөздөр менен башталган. Кимдир бирөө унутуп калган болсо, эң башында Кудай асман менен жерди жаратты. Андан соң Кудай жарык болсун деди. Жарык пайда болду. Бул абдан сонун учур болгон. Анткени жарык Кудайдын оозунан секундасына 300 000 километр ылдамдыкта чыккан. Ушундай ылдамдыкта жарык ааламды айланып чыгат. Ошентип бир жарык жыл бул бир жылда ааламды айланып чыккан жарыктын аралыгын айтабыз. Мен эсептеп чыктым. Жарык жыл 9,476 триллион километрди түзөт экен. Биз буга чейин айткандай, качан Теңирдин жолу менен жүргөндө километр жараксыз болуп калат. Сызгыч жана рулетканын Теңир жараткан ааламда эч кандай мааниге ээ болбой калат. Биз бул жерде жарык жыл аттуу рулетканы колдонобуз. Анын узундугу 9,476 триллион километрди түзгөн. Эгерде силер кокус водоворот галактикасын айланып чыгууну кааласаңар, кош келгиле. Ал үчүн биз водоворот галактикасына чейинки аралыкты 31 миллионго көбөйтүү керек. Аны 9,476 триллион километрге көбөйтүш керек. Анан ошондо силер басып өтө турган аралык келип чыгат. Бүгүн залда илимди сүйгөн адамдар барбы? Биз бүгүн бир аз илимий экскурсия жасадык. Мен азыр баарыңар мени түшүнүп жатасыңарбы билишим керек. Келгиле чогуу эсептейле. Силер болжол менен секундасына 300 000 километр ылдамдыкта саякатташыңар керек болот. 31 миллион жыл анан мынакей силер водоворот галактикасына барып каласыңар. Экинчи керемет учурду эске алсак, мунун баары биздин Теңир аркылуу жаратылган. Анткени ушул галактикада 300 миллиард жылдыз бар. 300 миллиард жылдыз бар. Кызыгы бул галактика Теңирибиз жараткан ааламдагы жүздөгөн галактикалардын бири гана эмеспи? Мунун баары биз бүгүн даңктап жаткан Кудай өзгөчө чоң улуу экенин сезгенге жардам берет. Кыялданган кыялыбыздан дагы чоң. Анын канчалык чоң экенин элестете албайбыз. Кезигүүбүздүн аягында биз галактиканын ичине көз жүгүрткөнбүз. Бул өзгөчө сезим. Ошол кезигүүдө космостогу телескоп Хаббл жерден 580 километр бийиктикте айланып жүрөт. Анан ошол галактикалардын кубулуштарын керемет сүрөтүн жөнөтүп турат. Хаббл водоворот галактикасынын эң эле борборун көрө алган. Анан ал жерде кара тешикти тапкан. Ал эми биз бул Хаббл сүрөткө тарткандан кийин гана көрө алганбыз. Мен ал сүрөттү NASA сайтынан тапкам. Мына Хаббл 31 миллион жарык жыл аралыктан эмнени жөнөткөн? Водоворот галактикасынын борборунан, кара тешиктен ал бизге мына бул сүрөттү жөнөткөн. Бул мүмкүн эмес.
Бул чындыгында мүмкүн эмес. Бул Теңирибиздин даңкы жана улуулугу, анын даңкы жана ырайымы бардык жерде. Биз кайсы жакка гана карабайлы, бардык жерден Теңирдин жаратуусун көрөбүз. Ошондуктан кайрадан Кудайдын кудуреттүүлүгү жана улуулугу тууралуу сөзүбүздү баштагыбыз келет. Ал үчүн биз 4 жылдызга көз жүгүртөбүз. Кандай деп ойлойсуңар? Силер 4 жылдызга караганга күчүңөр жетеби? Биринчи жылдыз жеңил эле, анткени ал күн системасындагы жалгыз жана анын аты күн. Айтмакчы бул күндүн сүрөтү. Анын кубаттуулугу биз ойлогондон күчтүү. Күндүн температурасы 6000 градус Цельсийди түзөт. Бирок силердин көңүлүңөрдү анын өтө чоң көлөмүнө бөлгүм келет. Качан силер күндү караганда билгиле, бизден күнгө чейин аралык 150 миллион километр, бул олуттуу аралык. Жарык секундасына 300 000 километр ылдамдыкта айланат, 8 мүнөт ичинде 150 миллион километр аралыкты басып өтөт. Бирок силер бул жылдыздын көлөмүн сезишиңерди каалайм, ал жерден миллион ирет чоң. Анан биз үчүн маанилүү нерсе угуп көрсөңөр, Забурдун автору эмне дейт? Теңирдин сөзү менен бул 33-чү Забур асман жаралган. Башкача айтканда, Теңир ааламды жаратып жатканда колунун учун дагы кыймылдатып койбоптур. Теңирдин сөзү менен асман жаралган, андан ары деми менен бардык асман күчтөрү жаралган деп жазылган. Башкача айтканда, бул өтө күчтүү жаратылыш. Биз күнгө 150 миллион километрден жакын аралыкка баргыбыз келбейт. Андан ары биз Теңир деми менен эле жылдыздарды жаратаары тууралуу окуйбуз. Муну элестете аласыңарбы? Жерден миллион ирет чоң, мен бир салыштырууну келтирем. Бул менин жашоомду өзгөрткөн. Келиңиздер, жер гольфтун тоондай деп элестетип көрөлү. Анда күндүн диаметри 4,5 метрди түзөт. Эч нерсени түшүнгөн жоксуңарбы? Анда башка чыкманы колдонолу. Мен кокус керек болуп калса деп гольфтун тоонун алгам. Бул топ биздин жер болсун. Сүйлөштүкпү? Жакшы. Тактап айтканда биз барыбыз мунун ичиндебиз. Эми мен ар бириңерден суранам, жакшылап карап туруп өзүңөрдү тапкыла. Качан тапканда мага баш ийкеп койгула. Мен силерди жер планетасындагы өзүңөрдү тапканыңарды билейин. Силер баш ийкеп жатасыңар. Жакшы, демек өзүңөрдү таптырсыңар. Эгер жер бул топ болсо, анда күн 4,5 метр диаметрде түзүп калат. Суранам, бул сүрөттү 4,5 метр болгудай кылып чоңойтуп койгулачы. Мына бизге керек көлөм. Бул биздин жер планетабыз. Ал эми бул күн. Ал абдан чоң. Анткени анын ичинде 960 000 жер батат. Башкача айтканда, эгер жер бул топтой болсо, анда күн 4,5 метр диаметрге барабар. Ошол күнгө 960 000 гольфтун тобун батырса болот. Тактап айтканда, мындай өлчөмдөгү топ менен түшүнөм, абдан таң калыштуу. Бирок бир мектеп окуучуларынын ташыган автобусту толтурса болот. Тактап айтканда, мындай өлчөмдөгү топ менен түшүнөм, абдан таң калыштуу. Бирок бир автобусту толтурса болот. Бул саманчынын жолу галактикасындагы жүздөгөн миллиард жылдыздардын бири, абдан чоң жылдыз болуп саналат. Теңирибиз жараткан космостун алкагындагы биздин турагыбыз. Аалам абдан чоң, ал эми биз бүгүн жылдыздарды бүркүп чыгарган Теңирге табынып жатабыз. Бирок мен экинчи жылдыз тууралуу айткым келип жатат. Анткени бул жылдыз менин жашоомду толугу менен өзгөрттү. Ал тууралуу мен мектептен эле уккам. Бул жылдыз тууралуу уккандан кийин 2 ай бою мени кантип Кудай менен баарлашыш керек экендигин билген эмесмин. Ал Бетелгейз деп аталат. Кээ бирлер муну башкачараак айтышат. Мен Бетелгейз деп атагым келди. Бул керемет жылдыз. Мына ал түнкү асмандын фонунда. Бир караганда эч кандай артыкчылыгы жоктой. Бирок ал жылдызга чейинки аралык 427 жылдык жарыкты түзөт. Тактап айтканда, 9,476 триллион километрде 427 жолу көбөйтүш керек. Эгерде Хаббл телескобунун жардамы менен анын көлөмүн дагы чоңойтсок, анда биз канчалык бул жылдыз кыймылдуу экенин көрө алабыз. Бирок бул дагы эң кызык эмес. Силер даярсыңарбы? Бетелгейз жылдызы 2 эсе чоң. Даярсыңарбы? Мени азыр күндөн 2 эсе чоң деп айтат деп күтүп жатасыңарбы? Ал жер күндө айланып турган орбитадан 2 эсе чоң. Элестете аласыңарбы? Бул мүмкүн эмес. Эгерде жер гольфтун тобу болсо, анда Бетелгейз бири-бирине коюлган 6 Empire State Building болмок. Силер Empire State Building'ти көрдүңөр беле? Балким силер үй-бүлөңөрдү алып, гольфтун тобун чөнтөккө салып, самолетко отуруп, Нью-Йоркко учуп барасыңар. Гольфтун тобун алып чыгып, анан Empire State Building'тин алдына койгула. Акылдан адашканбы деп ойлошот, коркпогула. Бул Нью-Йоркта. Анан жолдон өтүп Empire State Building'ти карап көргүлө. Анын бийиктиги 381 метр. Анан анын үстүнө дагы бир ушундай 5 имаратты кош. Ошондо ал Бетелгейз болот. Ал эми бул жер, анан бул жактарына силер жайгашкансыңар.
Бул жылдызга 262 триллион жер батып кетмек. Эгерде жер Гольфтон тобунун көлөмүндө болсо, анда мындай топ менен Супердоум стадионун толтурса болмок. 3000 жолу. Качан мен бул тууралуу биринчи ирет мектептен укканда акылыма сыйдыра алган эмесмин. Анткени буга чейин менин Кудай менен болгон мамилем башкача болчу. Мен ар дайым аны оңдоп кеңеш берип турчумун. Диаграмманы чийип, аны менен кеңешме өткөрчүмүн. 3-чү жылдыз. Силер көлөмдү дагы чоңойтууга даярсыңарбы? Иракис деп аталат. Муну ал түнкү асмандын фонунда, алтын түстүү жылдыз сол жактагы жогорку бурчта жайгашкан. Бизде ага чейин аралык 3000 жарык жылды түзөт. Менде чоңойтулган сүрөтү бар, бирок мен аны башка жылдыздардын курчоосунда көрсөтөйүн дегем. Эмкиде силер асманга көз чаптырганыңарда бул кайсыл жымыңдаган жылдызчалар бизге асмандан жарык берип жатышат деп өзүңөргө суроо бербеш үчүн мен силерге азыр айтып берем. Ал Гершелдин гранат жылдызы катары дагы таанымал. Эми кулак салсаңар, эгерде жер Гольфтон тобундай көлөмдө болсо, Иракис алтын дарбаза көпүрөсүнөн экөө болмок. Ал үчүн силер Нью-Йорктон батышты карай жол тартышыңар керек болот. Үй бүлөңөрдү алып, Гольфтон тобун алып, Сан-Франциского барышыңар керек. Гольфтон тобун алтын дарбазанын негизине коюп, Оклеан тарапка бухта аркылуу өтүп, анан бийигирээк көпүрө толугу менен көрүнгүдөй жерге тургула. Эми анын жанында дагы бир ушундай көпүрөнү элестеткиле. Көз өлчөм менен ушундай эки көпүрөнүн узундугун өлчөгүлө. Анан акырында өзүңөр менен алып келген Гольфтон тобун издегиле. Ал биздин жерибиз, ошол жерде биз жашайбыз. Бул биздин Саманчынын жолу галактикасындагы жылдыздардын бири. Ал ушунчалык чоң болгондуктан, анын ичине 2,7 квадриллион жер батып кетет. Рахмат силерге. Бүтүндөй кечеде кайда болдуңар? Квадриллион тууралуу биз силер менен сүйлөшө элекпиз. Силерди билбейм, бирок мен мындай сандарды түшүнө албайм. Бирок улуттук карыздын жана $875,128 дегенге караганда мен бул сандарды жакшы түшүнөм. Ал эми чоң сандар менен адаша берем. Алгач квадриллион эмне экенин түшүнүп алалы. Анткени бул жылдыз акылга сыйбаган көлөмдө. Квадриллион, миллионду баарыңар билесиңер да, чынбы? Миллион деген канча экенин ким билет? Баарыңар билсеңер керек. Жакшы. Силер билесиңер да, миллиард 1000 миллион, триллион 1000 миллиард, ал эми квадриллион 1000 триллион. Ушундайбы? Эми азыр менин жашоомду өзгөрткөн салыштырууну айтам. Даярсыңарбы? Миллион секунд мурун 12 күн мурун. Керемет. Үйгө барганда калькуляторду кыйнабай эле койгула. Бирок мен муну көргүм келмек. Ал эми миллиард секунд мурун. Силер ойлоп жатсаңар керек. Кана эгерде 12 күн мурун болсо, анда бул болжол менен сентябрь болуп калат го деп. Мына кызык. 1975 жылдын май айы. Миллиард секунд мурун бул миллиондун чоңураак туурабы? Эми триллион секунд мурунчу? Түшүндүм. Болжол менен 19-кылымдын башы. Жок. Кристофер Колумб? Жок. Триллион секунд мурун бул биздин эрага чейинки 29700 жыл мурун. Ал эми квадриллион секунд мурунчу? 30 миллион 800 миң жыл мурун. Бул квадриллион секунд. Бул абдан чоң сан. Ошентип биздин Иракис укмуштуудай чоң. Анткени анын ичинде 2,7 квадриллион жер батып кетет. Бирок бул биз ачкан жылдыздардын эң чоң эмес. Мен илимди жакшы көрөм. Жакында эле ал бизге адамдарга эң эле чоң жылдызды тааныпты. Анын аты, силер даярсыңарбы? Ал чоң ит деп аталат. Бул биз ойлоп таба алган эң мыкты ат. Бизге тааныш болгон эң чоң жылдызга берилген ат мына ушундай. Менин түшүнүгүм боюнча бул жылдыздын атынын мааниси чоң ит. Ал чындыгында ушундай. Мына ал менин сүрөтүмдө жанып турат. Борбордун оң тарабындагы чоң ит. Эгерде жердин көлөмү Гольфтон тобундай болсо, чоң ит жылдызы анда Эверест болмок. Рахмат. Силер азыр Калифорниядан үй бүлөңөр менен Катмандуга бара турган билеттен үнөндөп калдыңар. Болжол менен 10 километр деңиздин деңгээлинде.
Бул планетанын эң эле бийик чекити. Ким ал жакка чыгып көргүсү келет. Жылуу куртканын чөнтөгүнөн ачып, гольфтун тоон алгысы келет. Чоң иттин ичине 7 квадриллион жер шары батат. Ушундай санды элестеткиле. Эгерде жер гольфтун тоондай көлөмдө болсо, анда Техас штатынын территориясынын гольфтун тоо менен 1,5 метр кылып толтуруп таштаса боло турган өлчөм. Көрүп жатасыңарбы биз кайда жашаарыбызды? Балким бул менин сөздөрүмдү жакшыраак түшүнүүгө жардам береттир. Мен шок абалда болдум. Биздин күн системабызга кичине саякат. Биз бардыгыбыз биздин системабызды билебиз. Анын биздин жер шарыбыз менен алардын жанында кандай экенибизди дагы билебиз. Көрүп тургандай биз өзүбүздүн системабыздагы чоң көлөмүбүз менен дагы өзгөчөнү албайбыз. Бирок экрандан жерге көз чаптырганда биз өзгөчө планетада жашаарыбызды силер эсиңерден чыгарбашыңар керек. Биз өзгөчө жерде жашайбыз. Башкача айтканда, өтө өзгөчө жерден орун алганбыз. Эми Нептун, Сатурн, Юпитер көрүнө баштады. Ошондо биз ойлонуп баштайбыз. Ооба, биздин планета андай чоң эмес, ал тургай космосубуздагы эң кичинекей көлөмдөгү ушундай. Нептун, Сатурн, Юпитер. Айтмакчы экрандагы кичинекей көгүш чекит дагы жер эмес. Ал Нептун, жер ушунчалык кичинекей болгондуктан ал азыр көрүнбөй калды. Мына биз Сириусты көрүп турабыз. Сириус бул спутник радиосу. Эң чоң эмес, бирок биз азырынча ачкан эң эле жарык жылдыз. Полукс тууралуу айткан жокпуз. Арктур. Ригель жылдызы, өзгөчө кооз аты менен дагы таанымал. Ригель. Мына бул жылдыз менин акылман адаштырып сала жаздаган. Бетелгейс. Антарес. Иракс биздин 3-чү жылдызыбыз. W Сефейдин кош жылдызы, Иракстин аталаш эжеси. Чоң иттин кош жылдызы, анан чоң ит. Айтмакчы, эгер силер бул сценага чыгып, экранга биздин күндүн чекитинин көлөмүн тартууну кааласыңар, анда силер эч нерсе кыла албайт болчусуңар. Бул жылдыздардын көлөмүн эске алганда, биз болгону көрсөткүчтү эле сызып, мындай деп жазмакпыз. Эгерде бул жерге күндү тартууга мүмкүн болгондо, анда ал болжол менен ал бул жерде болмок. Азырынча сүрөттө албай тургула. Бул жылдыздарды караганда силер эмнени сезип жатасыңар билбейм, бирок мен эмнени сезгенимди айта алам. Ичимде кичирейип жатканымды сезип жатам. Анан бул жаман эмес, жакшы сезим. Анткени күнөө биздин аң сезимибизде Кудайды кичирейтип салат. Анын ордуна бизди өз көзүбүздө чоңойтот, көптүрөт. Теңирдин жаратылышына бир ирет эле көз чаптырганда бардыгын өз ордуна коюуга болот. Анан бүгүн биз даңктап жаткан Теңир талашсыз, теңдешсиз, кудуреттүү, күчтүү, керемет, ырайымдуу. Эч нерсе, жаратылган эч нерсе ага тең келе албайт. Биз бүгүн көрүнүксүз, алсыз Кудайды даңктап жаткан жокпуз. Көрүнүксүз бул жерде жалгыз бизбиз. Биз кичинекей, алсыз, чаң сыяктуу жок болуп кете турган адамдарбыз. Силер, мен жана 6 миллиард адамдар бардыгыбыз. Теңир жараткан өтө чоң ааламда гольфтун тоонун көлөмүндөй болгон кичинекей планетабызда жашап жатабыз. Бирок мен силерге чыныгы керемет эмне экендигин айткым келет. Бул мен үчүн ааламдагы эң чоң жылдыздан дагы артык таң каларлык. Мейли биз силер менен чаңдан айырмаланбайлы. Мейли биз алсыз, кичинекей болсок дагы, бирок биз өзгөчө улуулук менен белгиленгенбиз. Биз жылдыздарды бүркүп чыгарган, ааламды жараткан Теңирдин бейнесинде ага окшош жаратылганбыз. Биз бүт түрүү нерсени жараткан, Кудайдын колу менен жаратылганбыз, токулганбыз. Биз Кудайдын керемет жана өзгөчө жаратылышыбыз. Биз кереметпиз.
Бардыңар, бул залда отурган бардыңар кереметсиңер. Мен жөн гана силердин эсиңерге салгым келет. Силер өзгөчөсүңөр. Мен азыр башталышына кайрылгым келет. Муну силер баарыңар жакшы билесиңер. Бирок башында мындайча иш болгон. Силердин апаңардын бир клеткасы атаңардын бир клеткасы менен жолуккан. Мен билем, ал жакта дагы көптөгөн нерселер болгон. Бирок азыр бизге бул жетиштүү. Айтмакчы, келгиле, силердин атаңардын клеткасына кол чаап коелу. Анткени ал баатырлык иш кылды. Анан биз бүгүн сөз кылып жаткан тарыхтын бир окуясына айланды. Апаңардын клеткасы атаңардын клеткасы менен жолугушту. Ал эми анын ар бири 23 хромосоманы алып жүрчү. Апаңардын клеткасында анын жарым ДНКсы камтылган. Атаңардыкында дагы жартысы. Бул эки клетка жолугуп жаңы өзгөчө бир клетканы жаратышты. Ата-энеңердин клеткалары жолукту, алардын хромосомалары дал келди. Анан алар жаңы ДНКнын кодун түзүүгө киришишти. Алар 4 белгинин, 4 нуклеоттордун жардамы менен силер тууралуу жаза башташкан. Ал эми биз билебиз, ал 3 миллиард символду түзөт. Ал жазуу Теңирдин тилинде. Алар силердин ДНКңарды, силердин адамдык геномуңарды жазышты. 4 жөнөкөй нуклеоттор түзүлгөн 3 миллиард символдун жардамы менен Теңир силерге белгилеген бардык нерсени жазышты. Ушунун баары ушундай кичинекей бир клеткада камтылган. Окумуштуулардын айтымында ошол бир клеткада жазылган ДНКнын жазуучусу 1,8 метрге созулат. 3 миллиард символ 1,8 метр узундукка созулат. Эгерде мен силердин ДНКңарды окуум келсе, күнү да, түнү да тыным албай, секундасына бир символдон окуй турган болсом, силер бул тууралуу маалыматты окуу үчүн мага 96 жыл талап кылынмак. Анан да ата-энеңердин клеткалары биригип, силер тууралуу жазууну аяктаганда алар керемет. Буга чейин болбогон жаңы нерсени жаратышкан. Андан ары ал клетка ойго келбеген ишти аткарды. Ал өзүнүн моделин курууга киришти. Жалгыз бир клеткадан. Жалгыз бир. Мага ишенгиле. Силер бул залда олтурган адамдар, силер кереметсиңер. Анан силер эң чоң жолду бастыңар. Айтмакчы, бул силерсиңер. Силердин үй бөлүк альбомуңарда бул сүрөт жоктур. Бул жакта силерге болгону 3 күн. Анда силерде 16 клетка болуп калган. Балким силер бул эмне болгон сүрөт деп ойлоп жаткандарсыңар. Бул 16 клеткадан турган түйнөгүчтүн учунда отурган бир нече ирет чоңойтулган адамдын эмбриону. Башкача айтканда, жанагы бир клетка 16 клетка болуп калгандагысы. Ал эми дагы 75 триллион клетканы жаратыш керек. Анткени так ушунча клетка силердин денеңерде бар. Анан ар бир 75 триллион клетка узундугу 1,8 метр болгон 3 миллиард символ ДНКнын кодун камтыйт. Эгерде бул шакекчени чойсо, анда ал айга 178 000 жолу барып кайра келмек. Кудай бизди керемет жараткан. Бизде 75 триллион клетка бар, бирок мен силерге бул тууралуу айтып жатканда, алардын 50 000 өлдү жана алардын ордуна кайрадан 50 000 жаңы клетка толуктады. Эми азыр кайра 50 000 клетка өлдү, кайрадан ордуна 50 000 клетка жаңы жаралды. Бул процесс силердин өмүрүңөрдөгү 24 саат ичинде ар бир 3 секундада болуп турат. Эмнеге чарчап калып жатам деп таң калып жатасыңар. Анткени силер күнү түнү акылга сыйбаган нерсени жаратып жатасыңар. Биз бардыгыбыз кереметпиз. Мага жыйынды жана ишенимди түптөгөн улуу адамдардын биринин, Августиндин сөздөрү абдан жагат. Ал төмөнкү сөздөрдү абдан таамай айткан. Адамдар алыскы өлкөлөргө барып, бийик тоолорго, деңиздин толкунунун күчүнө, узакка созулган дарыяга, океандын кеңдигине, асмандагы жылдыздардын кыймылына таңданышат. Бирок ошол эле убакта эч нерсеге тең келе албаган адамдар экенин байкабай, өзлөрүнүн кыя өтүп кетишет. Эненин ичинде ар бир көзүрмемде керемет болуп турат. Бул жерде силерге 5 ай болгон. Бул артта калган эң сонун убакыттар эсиңердеби? Бул жакта ар бир көзүрмемде керемет болуп турат.
Силердин мээңерден миллион сандаган көрүү нервтердин курамдары издөөгө жөнөшөт. Анткени силердин сол көзүңөрдөн чыккан миллион сандаган көрүү нерв курамы менен экөө жолугуш керек. Миллион сандаган мээден чыккан курамдар өзүнүн миллион сандаган көздөн чыккан түгөйүн табыш керек. Качан ошол миллиондун арасында өзүнүн түгөйүн табып, аны менен бириккен учурда силер көрө баштайсыңар. Бүгүнкү күндө Жер планетасында эң эле бийик технологиялык прибор бул силердин көзүңөр. Бирок бул учурда ал силерге өтө деле пайда алып келген эмес. Анткени ошол учурда силердин көзүңөрдү чел кабык жабып турган болчу. Кандайдыр бир керемет жолдор менен 6 айлар чамасында өтө чоң эмес курч нерсе көздүн ошол чел кабыгын абайлап кесет экен. Ошондо эненин ичинде биринчи жолу көз ачылат. Силерди ушундайча биздин Теңир, ааламдын, жердин эгеси жараткан. Силердин ар бириңерди биздин кудуреттүү Кудай ар бириңерди ал атыңардан тааныйт. Ал силер тууралуу бүт бардыгын билет. Анан ал бизге мындай убада берген. Өз колунда кармайм деген. Ага ишенгендердин бардыгын өмүр жолунда көтөрүп өтөм деген. 33-чү Забурда Теңир жылдыздарды бүркүп чыгарат деп жазылган. Анан ал кызыктуу кайрылышты кабарлайт. Ал эмнени буйруса буйругандай болду. Элестетип көрсөңөр, кандай гана кубаттуулук. Андан ары өтө жеке учур. Теңир асманды карап бүткүл адам баласын көрүп турат. Ал өзү отурган тактыдан жерде жашагандардын баарын көрүп турат. Ал алардын бардыгын жүрөгүн жараткан, алардын бардыгынын иштерин билет. Андан ары уландысы кетет. Мындай сөздөр жазылат. Мына Теңирдин көзү өзүнөн корккондордун жана өзүнүн ырайымына таянгандардын үстүндө. Биз анын убадасын окуйбуз. Теңир алардын жанын өлүмдөн сактап каларына, ачарчылык убагында тойгузарына ишенет. Мына бүгүн ал бизге эмнени убада кылат? Анткени бүгүн бул зал жана биздин дүйнө кайгырган адамдарга толгон. Алардын жашоолору контролдон чыккан, өзүлөрү сурабаган жана элестебеген оорудан кыйналган адамдар. Бирок Кудай бизге өзүнүн убадасын берип жатат. Ал айтат: "Мен бул ааламдын жаратуучусумун. Мен жүрөктөрдү жаратам жана ошол эле учурда силердин жашооңордун бардык кырдаалдарына, бардык иштерди көрүп турам жана кийлигишем. Жана мен убада берем. Өмүрүңөрдүн ар бир күнүндө алдыңардан кезиккен бардык кыйынчылыктарда эмне гана болбосун, жолуңардын оордугуна жана түндүн караңгылыгына карабай, мен силерди калтырбайм. Мен силерди бардык абалда алып өтөм. Мен силерди колдойм" дейт. Балким силер мындай деп ойлоп жаткандырсыңар. Жакшы айтылды, бирок Луи, мен мунун чындык экенин кайдан билем? Билиңер келген ушул, туурабы? Ошентип мен силерге бул чындык экенин айтам. Теңир силердин бардык кырдаалдарда колдой турганына шек жок экенин айтам. Ал үчүн биз бул физикалык денебиздин ичине көз жүгүртүшүбүз керек. Анын ичинде кичинекей белоктон турган молекулалар бар. Ал ламинин. Ал тууралуу укканда силер сыяктуу эч нерсе түшүнгөн жокмун. Болушунча кыскартайын. Биздин чогулушубуз аягына чыгып калган. Биз Техас штатында Тайлерде болчубуз. Мага бир адам келди. Ал кезигүү тууралуу кененирээк айта албайм, бирок бул кезигүүнү Кудай уюштурган. Ал мага өзүн тааныштырып, мен сиз менен учурашайын деген. Мен абдан кубанычтамын деп жооп бердим. Ал мындай деп сурады: "Менин байкашымча силер чогулушуңарды аяктап жатат окшойсуңар. Андан ары эмне болот?" Мен ага: "Мен үйүмө Атлантага кайтам" дедим. Ал кайра андан ары деп сурады. Мен жекшемби күнү Атлантага 2 насаат сөз айтам деп жооп бердим. Ал менден эмне тууралуу сүйлөй турганымды сурады. Кудайдын даңкы жана адамдын денеси тууралуу айтам дедим. Ал бул керемет деп таңданды. Мен университеттеги молекулярдуу биологмун деп өзүн тааныштырды. Мага кыскача айтып бериңизчи деди.
Мен чынын айтсам абдан таң калдым. Ушинтип кокустан эле молекулярдуу биологдун астында сүйлөйм деп даярданган эмесмин. Мен идеямды айтып бердим, ал Кунткой укту. Анан акыркы сөзүң кандай болот деп сурады. Күчтүү финал болушу керек да, туурабы деди. Мен ага жок, азырынча күчтүү финал менде жок деп жооп бердим. Сиз сөзсүз түрдө ламинин тууралуу айтышыңыз керек деди. Мен ламинин тууралуу укканда таң калган жокмун. Ал мага Луи, бул деген адгезивдүү гликопротеин да, белоктуу молекула деп суроолуу карады. Сиз белоктор тууралуу билесизби? Деп сурады. Мен жок деп жооп бердим. Луи, клеткалар атайын бир молекулярдуу структурада тизилет. Ошонун негизинде белоктун түрү көз каранды. Адамдын денесинде 10дон 60 миң белок болот. Алардын бири так ушул адгезия клеткасынын молекуласы. Алар бир структураны түзүшөт. Анан ошол клеткага биздин денебиздеги кандай иш аткарыш керек экендигин көрсөтүп берет. Ал клеткалардын кармалышына жооп берет. Мен ага макул, мен кубанычтамын дедим. Ал мага жок, Луи, бул биздин денебизге орнотулган арматурадай. Качан пайдубалды куруп жатканда бетонду карматыш үчүн коюлган негиздей, темирдей деди. Ал мембрандарды бириктирет. Адамдын денеси бир бүтүн болуп кармаган клейдей. Бул ламинин. Сиз аларга ламинин тууралуу айтууга жооптуусуз деди. Мен ага макул. Мен үйдөгүлөргө, жыйындагыларга ламинин тууралуу айтып берсем, балким дүйнөдөгүлөр дагы баардык адамдар кубанып, шаттанышат болуш керек дедим. Анда ал, жок, биринчи сиз өзүңүз ламинди көрүшүңүз керек деди. Мен макул, келиңиз көрүп көрөлү дедим. Ал жок. Сиз үйүңүзгө барганда аны интернет Google'дан таап көрүңүз деди. Мен ага, ал кандай жазылары тууралуу дагы так билбейм дедим. Анан ал өзүнүн визит картасын алып чыгып, ламинин деп жазып берди. Мен абдан кызыгып, өзүмдүн компьютериме барганда Google'да ачып, издей турган жерге ламинин деп жаздым. Мен компьютердин экранына чыккан сүрөттөрдү карап, анан мынасыга дедим. Бул ламининби? Клеткаларды бириктирген молекулабы? Укмуш, керемет. Мен таң калып өзүмө келе албай жаттым. Мен көргөн көзүмө ишене алган жокмун. Мен ламининди абдан жакшы көрөм. Мен таңданып жатам. Балким силерге дагы ламининди көрсөтүшүм керектир. Макул. Бул ламинин молекуласынын чагылдырган илимий диаграмма. Азыр биздин денебизди бир бүтүн кылып бириктирип кармап турат. Мына бул ламинин. Силер ойлоп көргүлөчү, бул керемет эмеспи? Мен буга ишене албай жатам. Мен бул туурасында айткан адамга дароо эле керемет кат жөнөттүм. Кандайча ушундай дедим. Ал менден молекуланын өзүн көргүм келеби деп сурады. Мен ага, рахмат, мага диаграмма эле жетиштүү деди дейсиңерби? Албетте, мен жөнөт дедим. Ошондо ал мага ламинин молекуласынын электрондук микросүрөтүн жөнөттү. Мына, ал мындайча эле. Ламинин. Мен көргөн көзүмө ишене алган жокмун. Биздин денебизди бириктирип кармап турган нерсе. Бардык ички органдарыбызды бириктирип терибизди кармап турган нерсе. Исанын айкаш чыгачынын так формасын чагылдырып турат. Анан мен дароо эле Павлдын Колостуктарга жазган катындагы сөздөрдү эстедим. Керемет аяттар. Ал жерде Павл Исанын маанилүүлүгүн жана артыкчылыгын баса белгилейт. Павл айтат: ал аркылуу демек Иса Машаяк аркылуу асмандагы жана жердеги бардык нерсе ал аркылуу жаратылган. Бардыгы Иса аркылуу жана ал үчүн жаратылган. Эми кийинки саптарды угуп көрсөңөр, бул акылга сыйгыс нерсе. Ал бардык нерседен мурун бар болчу жана бардык нерсе ал Иса Машаяк тууралуу айтылат. Ал аркылуу бар болуп турат. Мына так ушундай жазылган. Мен эми бул чындыгында ушундай экенин билемин. Чындыгында ушундай. Бардыгы Иса аркылуу бар болуп турат. Анан бул бөлүмдүн акырында ал анын ырайымы тууралуу айтат. Кудай өзүнүн толуктугун Исада көрсөткөнүнө кубанычта болгон дейт. Иса аркылуу Кудай өзүнө бардыгын чакырып каратты жана айкаш жыгачта төгүлгөн анын каны аркылуу адамдар менен тынчтыкка келди.
Балким силер жашооңордогу эң эле оор учурду башыңардан кечирип жатасыңар. Эми Кудай силерди колдоорун жана бул кыйынчылыктардан өтүүгө күч берерин кайдан билесиңер? Анткени адамзаттын тарыхы башталгандан бери анын айкашчыгачы бизди карап турат. Мына ушундан улам силер билесиңер. Бүгүн бул имараттын ичинде ал жогору көтөрүлдү. Жараткан, жылдыздарды бүркүп чыгарган жерде. Башка бирөөнүн күнөөсүн өз мойнуна алды. Ааламдын жаратуучусу, адамзаттын куткаруучусу болду. Кудай ар дайым эле биздин абалыбызды өзгөртүүгө даяр эмес экенин далилдейт. Иерусалимде тоодо ал Исанын жашоосун жеңилдеткен жок. Бирок Исанын айкашчыгачка кадалуусу Кудай түзгөн бардык абалдардын так максаты бар экенин далилдейт. Анын максаты жана планы бул дүйнөдөгү бардык абалдарга көз карандысыз, сөзсүз түрдө ишке ашат. Мен биздин кечебизди бир суроо менен аяктагым келет. Бул суроо Ишая китебинде айтылган 40-бөлүмдө Теңирдин улуулугу тууралуу сөз болот. Ал асманды жука кездемедей жазды. Аны турак жай үчүн чатырдай кылып жайды. Ким анын кошуундарынын эсеби менен чыгарып турат. Ал алардын бардыгын өз аты менен айтат. Эми андан ары угуп көрсөңөр. Анан сен кантип, менин жолум Теңирдин жашыруун, Кудай менин ишимди унутуп койгон деп айтып жатасың. Жакып, Исраил, сен ушундай сөздү кантип айтып жатасың? Башкача айтканда, Исраил тарыхында бир учур болгон. Адамдарга Теңир алардын унутуп койгондой, көңүл бурбай калгандай сезилген. Ооба, мен ишенем, Теңир жогору, улуу, ал бүт ааламды жараткан. Мен ишенем, Теңир тагдырымды белгилеп, мени жараткан. Анан биз учурчакка кайрылабыз. Мен ишенем, Кудай Иса Машаякты айкаш-чыгашта канын төгүп, куткаруш үчүн жөнөткөн. Бирок азыркы учурда мени башка суроо кыйнап жатат. Азыр мага баарынан да бул нерсени билишим керек. Теңир мени азап тартып жатканымды көрүп жатабы? Мен оор жүктү көтөрүп жүргөнүмдү көрүп турабы? Аны мени менен иши барбы? Деги ал бир нерсени өзгөртүүгө даярбы? Мына ушуну мен азыр билгим келет. Анан Ишая бул суроого жооп берет. Ишая суроо менен жооп берет. Мына ал суроо мындайча жаңырат. Ал айтат. Чын эле сен билбейсиңби? Чын эле сен бүт жер жүзүн жараткан төлүктү Кудай Теңир чарчабаз жана алсырабаз экенин уккан жок белең? Анын акылы изилденгиз. Ал өтө чоң, ал жылдыздарды бүркүп чыгарат. Ал абдан улуу. Бирок, угуптур, ал эмнени кылганды өзгөчө жактырат. Теңир биздин жердин жаратуучусу, чарчабас жана алсырабас. Аны таанып билүү абдан оор болгон Кудай. Ошол Теңир мындай иш кылат. Ал чарчаганга күч берет. Алсыраганга кубат берет. Уландар да чарчашат, алсырашат. Жаш адамдар дагы мүдүрүлүшөт. Ал эми Теңирден үмүттөнгөндөр, башка бир котормодо Теңирге үмүт арткандар. Иврит тилинде сөз үмүт артуу деген күтүү тууралуу болгондо мындай маанини берет. Бул жерде айласы түгөнгөн адамдар тууралуу сөз болуп жатат. Алар азап чегип, баш аламан абалда, өлүмдүн көлөкөсүндө турушат. Актанууну издешпейт, бирок кыйын сыноолорду башынан кечирип жатышат. Анан ошондой абалда турушуп, алар айтып жатышат: "Мен билбейм, Кудайдын ою кандай, мен анын планын түшүнө албайм, бирок мен бир нерсени так билем. Мен өз Теңиримен баш тартпайм. Мен бул баш аламандын абалын ортосунда да бекем туруп турам жана ишенем, Теңир өз тагында отурат. Ага менин жашоомдун максаты жана жашоомдун маңызы белгилүү. Мен ошондой эле ишенем. Теңирдин райымын бул жерден көрөм. Анан дагы айланамда эмнелер гана болбосун, мен ага ишенгенимди токтотпойм." Мына Теңирден күтүү жана үмүттөнүү деген сөз эмнени билдирет? Ал бизге вада берген. Биз эч кандай түйшүгө жок койгонубуз деппи? Жок. Ал муну кылып кое алат, кээ бирде ал ушундай эле кылат. Бирок анын убадасы мындан дагы олуттуураак. Ал мындай деген: "Ким Теңирден үмүттөнсө, мен силерге муну убадалайм. Мен силерге жаңы күч берем." Качан силер дагы бир ирет дем алууга күчүңөр калбай калгандай сезим пайда болгондо, мен силерге алга кадам шилтегенге күч берем. Алга жылганга, дагы алдыга жылганга, үмүттү сактагыла,
Анан мен силерге жаңы күч берип турам. Үмүт менен силер алдыга бара аласыңар. Анан силер бүркүттүн канаттары силерди бийиктикке көтөрүп жатканын сезесиңер. Силер чуркайсыңар, бирок чарчабайсыңар. Жөнөйсүңөр, бирок солкулдабайсыңар. Ал айткан: эгерде силер менден баш тартсаңар дагы, мен силерди колдойм. Мен силерди эч качан колуман кое берип жибербейм. Билесиңерби? Азыр ушул убакта силердин денеңерде миллиондогон микроскопиялык айкаш-чыгаштар жашап жатат. Анан дагы абдан чоң, даңктуу Ийса Машаяктын айкаш-чыгачы жашап жатат. Ага жашоолорун ишенип тапшыргандарды асмандагы атабызга багыттайт. Ал эми асмандагы атабыз бизге карай багыттайт. Бул айкаш-чыгач бизди түбөлүккө аны көздөй багыттайт, жеткирет. Түбөлүккө, түбөлүктөн бир дагы көздөмөмгө ал бизди күчтүү колунан кое берип жибербейт. Ааламдын жаратуучусу бизди бардык сыноолордон өткөрөт. Мына Кудайыбыздын уадасынын негизи ушунда. Омин. Кудайым ар бириңерге батасын берсин. Кудай батасын берсин. Кудай баарыңарды баталасын.